бежеке, бүгүнкү биздин темабыз Семетейдин балалык чагы. Канакейдин тайторону жабышы. Семетей Исмайылдын колунда өсүп, тарбияланып, өзүнүн атасы Манас экенин, туулган жери Талас экенин билбей өстү. Ал Букар шаарындагы эң бейбаш, тентек балдардын бири болуп саналчу экен. Алдынан ким чыкса ошолор менен урушуп, тебишип, ар дайым жаман күндөрдү өткөрүп келчү экен. Кийинки күндөрү Букар шаары Семетейден абдан тажап калат экен. Ошентип ал жакта молдолор темир канын астына келип отуруп минтип айтышат экен. Семетей балаңызды тыйыңыз, аныңыз күндөн күнгө бейбаш болуп баратат. Же болбосо сиздин балаңыз Семетей турсун, же биз туралы дейт экен. Анан кийин Темиркан молдолору менен урушуп кетет экен. Балама эч нерсени билдирбегиле деп, анан өзү аябай ойго батат экен. Ошентип ал мындай чечимге келет экен. Кийин Семетей улум чоңойсо, өзүнүн акылына кирсе, ага той берсек, оңолуп калар деп ойлонуп, ага таажы кийгизип, бир соонун алтын отургузуп, анан ага элдерди чакырып, бир нерсе өткөрүп берүүнү каалайт экен да. Ошентип ага 8 хаан келет экен. Алар келип отурушуп, бир жакшы нерселерди өткөрүшөт экен. Ага Көкжөнүл Өматай, Музбарчактын уулу Бурамбек жана башкалар келип катышат экен. Бул жөнүндө уккан Каныкей минтип ойлонот экен. Эгер балам атасын тартса, бул жака келет, кайра кетет эр болуп. Ал эми ал атасын тартпаса, анда ал бул жака келбейт деп өзүнүн ичинен ойлонуп коет экен. Ошентип Каныкей анын келерин самап, ага сонун бир нерсени тиге баштайт экен. Ал өзүнүн букаратына бир жемдерди берип, сууларын берип, аны өстүрүп, анан кийин анын терисин сыйрып алып, анан бир сонун ушу Семетейге чак келген бир кооз жылуу нерсени тиге баштайт. Ошентип Семетей ал жака дагы келет. Ал өзүнүн атасынан калган бир куралдарды алат экен, окторду алат экен. Ошентип анын чоң энеси Чилдин ага өзүнүн батасын берип, аны жолго узатат экен. Ошентип ал өзүнүн Чилди энесинин жакшы сөздөрүн угуп, жакшы жолго чыгарын самап кетет экен. Ошентип Каныкей Букарга кирип барганда, тойго келген 8 хан анын катындыгын билбестен ага эки колдорун боорлоруна алышып, учурашышат, саламын айтышат экен. Анан ал Манас өңдү көрүнөт экен. Же Манастын жээни, же Манастын тааны бейим. Хан көтөрүп алсакпы деп таңданышты. Каныкейди тааныган Букардын билермандары Темирканга минтип айтышты. Эй, кызың ат жабам деп эркекче кийинип алыптыр го. Кызыңа акылыңы үйрөтпөйсүңбү? Эмне минтип алган? Ал кыз да деп аны урушкансып Темирканга айтат экен. Темиркан короолго чыгып караса эле, чындап эле кыз ушинтип эркекче кийинип алган экен. Аны көрүп Темиркан тардыгып, Каныкей, бул жоругуңду койгунуң. Сен эмнеге минтип кийинип алгансың? Сен кызсың да. Ат чабам деп баарына уят болуп жатасың. Мал керек болсо 4 тулпар чаап жатам, ошону сага берем дейт экен. Каныкей атасына: мен ага өзүмдүн кызыгым менен катышып жатам. Мен буга байге же бир нерсе менен катышкан жокмун ата. Мен жолум торооңуз деп кетип калат экен. Ошентип ал ар ким бир аттарды даярдайт экен. Ага көптөгөн аттар келип, алардын бирөөсүн сынап тандамак болот экен. Ага 643 ат келет экен. Каныкей чабуучу аттарды ар бирин сынап, тайтору менен 6 күн тынбай, суу ичпей, жарышчу көлүктөр келгенин байкайт экен.
Ошентип ал ушу жарышка даяр болуп жатканда ага Ысмайыл Каныкейдин ат чапканын угуп, ардыгып Семетейдин өзүнө чакырып Каныкейди жамандап баштайт экен. Ой, Семетей кулунум, келгендерден кеп уктум. Кесиреттүү эжекең, жесир жүрүп, жиелигип, ат чабам деп ээлигип, жерге гана кирди деп уктум. Эри өлгөнгө сүйүнүп, эзелки доолу Албайбек эркек кийинип, бузулган жолду жөтөлөп, алтымыш асый бир атың чабамын деп жетелеп. Ибин таап көйнөк кие албай, эптеп берге тие албай, эл кыдырып чыр баштап, эсепсиз уят бир кылды. Эжеси жесир дезирдип. Балам, баарыбызга чыр кылды. Бу жорук кайдан көрөлүк? Тентигин катын дедирип, баарыга шылдың болгончу. Деп ушинтип Каныкейди абдан мындай жамандайт экен да. Неге ал минтип кийинип алган? Ал кыз бети менен биз ушул элдерге абдан уят болуп жатабыз. Неге мындай кылды? Деп Семетейге өзүнүн эжесин абдан жамандайт экен. Бул темада мен эмнелерди түшүндүм? Бул темада мен көптөгөн сонун, жакшы, кызыктуу нерселерди түшүнө алдым. Каныкей Семетейдин эжеси болчу экен. Семетей бул Ысмайылдын колунда өсүп, тарбияланган экен. Ал өзүнүн атасы манас экенин билбептир. Мындай туулуп өскөн жери талас экенин билбей эле чоңоюптур да. Аны кийинчерээк билген окшойт. Анын эжеси таласка келет, мындай атасын тартат, ал жакшы балдардан болот деп абдан мындай ушуну каалап, ага сонун нерселерди, бир сонун жакшы нерсени тигип берет экен. Анын малын багып, Каныкей болсо ошол букадагы 8 адам келиптир да. Ошолорго барганда алар сразу эле байкап, ушу Каныкей экенин, аны жамандап, атасына Темирканга абдан жамандайт экен. Неге кызыңды минтип кийгизип салгансың, кичине тарбияңдан берсең деп. Каныкей өзү бул абдан кыйын, бир кыргызга таанымал болгон бир жакшы байбичелерден болуп саналчу. Ал Чилдең деген дагы бир карманга түшкөн. Бул Манастын апасы Семетейдин чоң энеси болчу. Ал жолго чыгып кетип атканда өзүнүн батасын берип, жакшы сөздөрүн айтып, ага бир баталарын берип, жолго жакшы чыгуусун самап, мындай жакшы сөздөрүн айтат экен. Демек, бул жакта бири бирин жаман көргөн дагы, жакшы көргөн